Өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгы быйыл Ош шаарында мамлекеттик деңгээлде белгиленүү алдында турат. Алгачкы иш-чараларга дагы старт берилди десек болот. Ага байланыштуу Ош шаарындагы коомдук коопсуздук дагы унутта калбайт. Буга байланыштуу милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барары айтылды. Мындан сырткары тартип сакчылары кандай иш алып барат? Трибунанын бүгүнкү түз эфиринде мына ушул тууралуу маалымат беребиз. Саламатсыздарбы? Түз эфирде мен Мимоза Жаныбек кызы алып барам. Биздин студиябызга атайын коноктор дагы келген, тааныштырып өтөйүн. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Акылбек Бекешев. Саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Ошондой эле Ош шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгыл кызматынын бөлүм башчысы Мирлан Акимулу. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Эгерде дал ушул темага байланыштуу сиздерде суроолор же болбосо кандайдыр бир сунуш пикирлер болсо, экранда көрсөтүлгөн номурларга жазып жөнөтсөңүздөр болот. Биз жеринде жооп алып берүүгө аракеттерди жасайбыз. Дал ушул түз эфирде, дал ушул мүнөттөрдө Ынтымак медиа YouTube каналынан жана Ынтымактын Facebooktагы расмий баракчаларынан күзөт аласыздар. Алгачкы эле суроону Акылбек мырза сизден баштагым келип турат. Дагы бир ирет куш келипсиздер. Жогоруда мен маалымат айтып өттүм, күчөтүлгөн тартипте иш баштайт деп, анан дал ушул майрамга карата сиздерде даярдыктар кандай болуп атат? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Туура айттыңыз, биз бүгүнтөн тарта жалпы ички иштер министрликте өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте иш алып барып атабыз. Майрамга карата баардык даярдыктардын баарын көрдүк. Бүгүнкү тапта биздин милиция кызматкерлери Ош шаарыныкы 100% толугу менен даяр. Майрамды тиешелүү деңгээлде өткөрүүгө. Рахмат. Мирлан мырза, сиздерде кандай болуп атат даярдыктар? Бизде дагы ушу биздин башкармалыктын жана министрликтин атайын буйруктарынын негизинде эле иш-чарага кызматкерлерди даярдоо, анан ошол эле вариантка өттүк. Майрамды кечээни өткөрүүгө. Анан ушул жерде кененирээк айта берсеңиздер болот. Жогоруда айтып атпайсызбы, ушу күчөтүлгөн тартипте деп канча убакыттан кызматкерлер кызмат өтөйт, анан ага байланыштуу кызматкерлердин эмнелери текшерилди, жалпы даярдык боюнча кенен маалымат айтып берсеңиз. Күчөтүлгөн тартип деген бул күнү түнү иштейбиз деген сөздү билдирет. Жалпы кызматкерлер биздин мамлекет боюнча. Анан эми Ош шаарында ири масштабтуу иш-чаралар өтүшү күтүлүүдө 31 күндө. Ошондуктан биз бүгүнтөн тарта жогоруда айтылган тартипке өттүк. Кызматкерлер толук кандуу өздөрүнүн милдеттерин мыйзамда көрсөтүлгөн аткарышы зарыл. Негизги кененирээк маалыматта бере кетет болуш керек менин кесиптешим. Биздин Ош шаарында бир нече локациялар белгиленди. Иш-чаралар өтө турган. Ошол локация, ошол объектилердин баары толугу менен кайтарып алынды. Бүгүнтөн тарта баардык коопсуздук иш-чаралардын баары жүрүп жатат. Кызматкерлерибиз учур менен пайдаланып эртең бизде гарнизондук бөлүштүрүү борбордо кайымтуу болот. Ошол жактан баардык Ош шаарынын гарнизону кызматкерлери келет. Ошол жактан да биздин министрликтен жетекчилер келип, кошумча тапшырмалардын баарын берип, толук кандуу өзүбүздүн милдетибизди аткарууга үндөшөт. Мирлан мырза, ушу жогоруда айтып атабыз, ушу майрам күндөрү бир катар көчөлөргө чектөөлөр киргизилет деп. Бул боюнча кенен айтып берсеңиз, шаар тургундары дагы маалыматка ээ болсун. Бул бүгүнкү мынакей 30-31 жанагындай биздин иш-чара өтүү мезгилинде атайын мамлекеттик администрациянын алдындагы көчөлөр Ленин көчөсү менен Курманжан Датка көчөсүнө чейинки кесилиштер атайын белгиленген багыттарда жабуу чектөөлөр киргизилет. Аларга тиешелүү жол белгилери орнотулуп, кээ бир аймактарда эки багыттагы жол ачылат. Ошодо айдоочуларга ыңгайлуу болуш үчүн атайын жол чийиндерин жана жол белгилерин орнотуу менен иштерди алып барып жатабыз азыр. Андан сырткары ушу областтын аймагынан келе турган кызмат коноктордун жана башка чет элден келген конокторго дагы ыңгайлуу шарт түзүү үчүн Ош шаарынын кире беришинин аймактарына тиешелүү авто токтотуучу жайларды организовать этилген. Бул жайларга жарандар өздөрүнүн транспорт каражатын токтотуп коюптур. Андан кийин коомдук транспорт менен шаарга
кирүүгө дагы ушундай шарттарды түзүп берип атышат мэрия тарабынан. Эми ушул жол тыгындарынын алдын алуу багытында ушундай иш-чараларды колдонуп атабыз. Эми ал эми андан сырткары болсо мына жогоруда Акылбек белгилеп кеткендей эле ошо ар бир көчөгө биздин кызматкерлерден тиешелүү кызматкерлер кызмат өтөшөт светофорный объекттерде жана аларда ошо жол тыгынын тезден баягы регулировка кылып элдерге шарт түзүп берүү максатында. Бул багытта анан кызматкерлердин саны жетиштүүбү? Анан бизге эми тиешелүү жетекчилигибиз аркылуу тиешелүү кызматкерлерди сурадык. Бул багытта бизге жетиштүү түрдө бөлүнүп берилди. Азыркы күндө эми ошолордун күч каражаты менен дагы биздин өзүбүздүн күч каражат менен дагы ушул жол боюна жанагы ушул иш-чара өтүүчү жерлерге дагы коомдук коопсуздукту жана жол кыймылын коопсуздугун сактоо багытында тиешелүү кызматкерлер болот, жооптулар болот ошол жерде ар бир аймакта. Ушундай демек тыкыр көзөмөлгө алынат. Буюрса тыкыр көзөмөлгө алынат деп ишенебиз. Рахмат. Акылбек мырза, ушул шаарга ушул майрамды өткөрүү үчүн 100 миңдеген адамдардын келиши күтүлүп атат деген маалымат чыгып атат. Анан бул учурда сиздер жарандарга кандайдыр бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздарбы? Эмнеге дегенде бул жакта эми ар кандай окуялар болуп кетиши мүмкүн, алардын алдын алуу иш-аракеттери кандай болду? Бул майрамга чейин биз тараптан бир нече алдын алуу иш-чаралар өткөн. Ошонун ичинде эле сиз айткан суроону биз камтыганбыз. Эл арасында, калк арасында баардык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушул иш-чараны бир жакшы бийик деңгээлде өткөрөлү деген терең үмүтүбүз бар. Жогоруда сиз белгилегендей, чет мамлекеттен да бир нече жүздөгөн, миңдеген адамдардын келүүсү күтүлүүдө. Ошондуктан өздүк курам жетиштүү санда бул иш-чараларга биз толугу менен тарттык. Учур менен пайдаланып мен ушу теле көрүүчүлөрдөн, жаш окуучулардан да суранат элем. Ушу биздин иш-чарага биринчиден өзүбүздүн маданияттуулугубузду көрсөтсөк, кыргыз элибиз. Себеп дегенде чет мамлекеттен келген конокторубуз ушу майрамга катышып, бир жакшы ой пикирде өзүнүн мамлекетине барып, ушу кыргыз элин, Кыргызстанды бир даңазалаган деңгээлге жеткирсек деген бир терең үмүтүбүз бар. Ошондуктан мен суранып кетет элем. Өзүбүздүн маданияттуулугубузду көрсөтөлү, сылык бээлигибизди көрсөтөлү. Биздин ата салтыбыздан калган баардык салттардын баарын толугу менен жеткиргендей бололу. Ал эми биз тараптан болсо бул майрамды жакшы тиешелүү деңгээлде өткөрүүгө баардык күч каражаттарыбыз бар. Бүгүнкү күндө толугу менен даярбыз. Алдын алуу иштеринин баары толугу менен жүргүзүлгөн. Жарандар менен бир нече жолугушуулар болгон. Анан эми негизги басымды биз ушу жарандарыбызга суранат элек. Мен кесиптешим айткандай, ушу жол тыгындарын бир азайтып берсек, ушу конокторубузда бир жакшы ыңгайлуу шарттар түзүп берсек. Мисалга алсак, эми шаарга келген конокторубуз эгерде мүмкүнчүлүк болсо өзүнүн жеке автоунааларын үйлөрүнө эле калтырып койсо. Себеп дегенде 31 күнү коомдук транспорт толук кандуу иштейт. Күчөтүлгөн тартипте да аларда иштейт мэрия кызматкерлери. Жарандарыбызга баардык шарттар түзүп беребиз. Ошондуктан эгерде мүмкүнчүлүк болсо биздин борбордук аянтка иш-чаралар өтө турган баардык локацияларга жөө эле келип берсе коомдук транспорт менен. Ошону суранып кетет элем. Рахмат. Мирлан мырза, ушул учурда дагы айдоочуларга дагы айрым маалыматтар жетип калат же болбосо жетпей калышы мүмкүн да. Анан сиздер тараптан да ушул айдоочуларга кандайдыр бир түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атабы? Бул багытта атайын бизден дагы пресс службабыз бар. Ошол менен бирдикте ушу жана көчөлөрдүн кайсы көчөлөр жабылат, кайсы көчөлөр ачык болот, кайсы көчөлөр эки тараптуу болот. Жана ушу автоунаа токтотуу жайлары боюнча дагы кенен чагылдырып элге жеткизүү иштерин жүргүзүп атабыз. Дагы эле токтобой эле ушу майрамдык башталгыч актыкты элге жеткизүү иштерин жүргүзүп жатабыз да. Бул күнү шаардын, өлкөнүн 7 областынан эле эмес, жалпы ар кайсы өлкөлөрдөн түрдүү улуттун өкүлдөрү дагы келиши күтүлүп атпайбы? Анан сиздер тараптан дагы туристтик милиция кызматы бар, кандай кызмат өтөйт алар? Бизден дагы ушу туристтик взвод бар атайын. Бул багытта аларды дагы ушу иш-чарага толугу менен тартылган. Алардын арасынан ушу кандайдыр бир жарандардын биздин
адашып кетсе дагы же түшүнбөгөн вопростор суроолор боло турган болсо ушул кызматкерлерибиз аркылуу баягы тормош которуп берип түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө да мүмкүнчүлүктөрүбүз бар экен. Азыркы ошол багытта дагы иштер жүргүзүлүүдө. Бул именно иностранный граждандар боюнча да. Анан атайын ушу пресс-служба менен чогуу тиешелүү байланыштарыбыз болот. Ушу кайрылган жарандарга тез жардам берүүгө ушундай иштерди алып баратабыз. Кошумчалап коеюн. Мимоз айым туристтик милицияга биз кызматкерлерди алып жатканда бирден бир шарттардын бири бул ошол кызматкер чет тили билиши керек болчу. Ошондуктан биз азыркы күндө 22 кызматкерибиз болсо туристтик милицияда бир нече чет тилдерди билишет. 31 күнү биз аларды ушу борбордук аянтка жана ошо чет мамлекеттен келген коноктор бара турган жайларга коюп беребиз. Негизги максаты биз коюп атабыз ушу чет мамлекеттен келген жарандарга көмөк көрсөтүү. Мисалы англис тили менен болобу, түрк тили менен болобу кенен кесири маектешет. Кандай бир көйгөйлөрү, суроолору, маселелер жаралып калган болсо, толук кандуу жардам беришет ошо кызматкерлер. Жогоруда айтып атпайсыздар, ошол 22 гана кызматкер бар депчи, чет тилинде сүйлөгөндө. Анан бул жетиштүү эле ошончо конокту тейлегенде? Жетиштүү. Себеп дегенде биз ал кызматкерлерге дагы жардамга кызматкерлерден кошуп беребиз. Башка кызматтардан да кошуп беребиз. Негизги маектешүүнү алар жүргүзүшөт, бирок көмөктү башка кызматкерлер да көрсөтүп беришет. Жетиштүү. Анан күчөтүлгөн тартип убактысы кайсыл күндөргө чейин улантылат? 1 сентябрга чейин күчөтүлгөн тартипте иш алып барабыз. Анан жогоруда ошо бир топ маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Анан байкашымча экөөңүздөр тең жаңыдан гана Ош шаарына келип жумушту баштапсыздар. Анан ушул жерден дагы мен сиздерден сурагым келип атат. Эмне айырмачылык бар экен? Анан бул жерде азыр сиздердин мойнуңуздарда бир чоң жоопкерчилик турат десек болот, коомдук коопсуздук боюнча. Ушул боюнча айтып өтсөңүз. Туура, чоң жоопкерчилик. Эми айырмасы болгондо мен сизге мындай жооп берейин. Биз милицияга кирип атканда ант бергенбиз. Анан антыбызга бекем туруп, кайсыл жакка жибербесин кызмат өтөгөнгө ар дайым даярбыз. Ошто болобу, башка региондо болобу, айырмасы деле жок. Негизги максатыбыз бул коопсуздукту кенен камсыз кылышыбыз керек. Жана өзүбүздүн кызматыбызды так жана даана аткарып беришибиз керек мамлекеттин астында. Антка бекем турушубуз керек. Мирлан мырза. Айырмачылыктар эми Ош шаары чындыгында чоң шаар экен, бекеринен экинчи борбор деп айтылбаса керек. Анан ошондо населениясы дагы көбүрөөк болуп, транспорт каражаттарында агымы да көп болуп турат экен. Ушул жагынан айырмасы бар экен, көпчүлүк элгөө экен. Ошол жаңы жолдор жасалып турганда дагы ушу бир аз элдерге кичине коопсуз ыңгайсыздыктар жаралып атты эле. Эми азыр жолдор ачылып, бир аз калыбына келип, ошон үчүн жанагы майрамдык кеченин астында дагы жанагы атайын стоянкаларды коюп, ошченге токтотуп, тартип жагын бир аз карап берсе деп кетет элек ушул. Рахмат. Мен телекөрүүчүлөр дагы буга чейин суроолорду узатты эле. Анда өздөрүнө жеткирип суроолорду бере кетейин. Саламатсыздарбы? Ош шаарына майрамга карата башка областтардан машиналар киргизилбейт дейт. Ошондо коомдук транспорттарга дагы тыюу салынабы дейт. Жок, жанагы айтылгандай эле ушул атайын шаардын кире бериш жерлеринде тиешелүү стоянкалар орнотулган. Аяктан биздин кызматкерлер кызмат өтөйт, көрсөтүп берип, парковкаларына чейин. Андан сырткары коомдук транспорттор үзгүлтүксүз иштеп турушат. Шаардын ичине чейин кирип, кайра кеткенге чейин. Ыңгайлуу болот дегенибизде баягы кирип пробкага такалып, кайра кеткичекти лучше коомдук транспорт менен кирип берсе, мындай азыраак болот эле да тыгындар. Саламатсыздарбы? Майрам күндөрү милициянын ишеним телефондорун иштетсе болобу? Жогоруда сиз айткандай, Оштун меймандостугун жана коопсуз шаар экендигин көрсөтө алабызбы дейт. Албетте көрсөтө алабыз. Ишеним телефону 102 кызматы бизде бар. 102 кызматка дароо чалсаңыздар, баардык толук кандуу маалыматтардын баарын бере алабыз биз. Эгерде кандайдыр бир жардамга муктаж болсо, жардамын ыкчам түрдө биз көрсөтөбүз. 102 кызматы бар.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эскерте кетели эгемендүүлүк күнүнө карата сакталуучу коомдук коопсуздук боюнча дагы маектер улантабыз. Андан сырткары дал ушул Ош шаардык ички иштер башкармалыгына байланыштуу суроолор, сунуш пикирлер болсо экранда көрсөтүлгөн номерлорго жазып жөнөтсөңүздөр болот. Урматтуу коноктор, мен сиздерге эскерте кетейин, дал ушул биздин темадан тышкары дагы Ош шаардык ички иштер башкармалыгына байланыштуу суроолор келип атат. Аларга дагы сиздер жооп узатып өтөсүздөр деп ишенем. Саламатсыздарбы? Каржы пирамидасына алдангандар боюнча аябай көп арыздануулар азыр деле болуп атат. Чара колдонуп жатасыздарбы дейт. Туура. Үстү-үстө жылдын 7 айында Ош шаары боюнча 7 учур аныкталган. Каржы пирамида, уюштурулган каржы пирамидалардын ишмердүүлүгү боюнча. Азыркы тапта 7 иштен толук кандуу тергелип, сотко жиберилген. Соттон эми кандай чечим кабыл болот, аны биз комментарий бере албайбыз. Рахмат. Кайгул милициясына атпор болуп жатат экен го, кандай жол менен тапшырса болот, жооп берип коесуздарбы сураныч деп. Бизден кайгул милициясына ушу борбордук аппаратыбызга документтерин тапшырууга атайын кайрылса болот. Өзүнүн арызын жазып, аякта болсо тиешелүү положениялар бар. Кайсы кесиптин кайсы диплом жарактуу, кайсы айдоочулук күбөлүктөр, мисалы үчүн мурун категориялардын баардыгы тең болуш үчүн талап кылчу эле. Азыркы күндө БЦ категориялы, Б1, БС, Б1дерди ушул талап кылса болот, өтсө болот. Азыркы учурда кайгул кызматына Бишкек шаарында отбор болуп атат. Мен билишим боюнча Бишкек шаары массалык маалымат каражаттарга жарыя берген. Сентябрдын канчасына чейин эсимден чыгып атат, бирок азыркы учурда баардык документтер кабыл алынып жатат. Демек Бишкек шаарына кабыл алынып. Бишкек шаарына кайрылса болот. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына. Саламатсыздарбы? Суроолорго жооп бергениңиздерге рахмат. Биздин ишканага Кытайдан келген коноктор бар эле. Биз аргасыздан милицияга кайрылып, жооп ала албай калдык. Тилекке каршы кызматкерлер Кытай тилин билбейт экен. Жогоруда сиздер айтып аткан кызматкерлер чындап эле тил билеби? Эртең майрамда биз уят болуп калбайбызбы дейт. Бул эми Кытай тилинде биздин 25 кызматкерден көбүнчөсүн азыр сурап чыктык. Алар англис тилинде, анан немис тилинде, түрк тилинде, анан эми Кытай тилинде бир кызматкерибиз бар, кенен сүйлөшөт. Эгерде мүмкүн болсо биз дарегин алып алсак, азыр кайрылган жарандынчы өзүбүздө бир маалымат алсак. Демек сиздер өзүңүздөр маалымат берүүгө даярсыздар. Даярбыз. Рахмат. Курал жарак колдонуу азыр кооптуу боло баштады. Почти ар бир үйдө бар. Бул силерге кооптулук жаратпайбы дейт. Курал жарак боюнча жана мен жогоруда айтпадымбы? Алдын алуу иш-чаралар, бир нече рейддеги иш-чаралар бар өттү. Жарандарыбыз дагы туура түшүнүп, курал жарактардын баарын биз убактылуу сактоого кабыл алганбыз. Ушу иш-чаралар бар өтүү боюнча коопсуздук деле жаратпайт деген үмүттөбүз. Буга чейин менимче сиздерде атайын иш-чаралардагы анан курал жарак табылган жагдайлар табылдыбы? Аларга анан кандай чаралар көрүлөт? Эгер мыйзамсыз болсо, Ооба, мыйзамсыз болсо, биз курал жаракты өзүбүзгө алып, ички иштер башкармалыгынан экспертизага жөнөтөбүз. Экспертизага жөнөтүп, тийиштүү экспертизанын жыйынтыгы менен тийиштүү чаралар колдонулат. Аныкталып туруп, анан колдонулат. Саламатсыздарбы? Патруль милицияга эмне мектепти бүткөндөн берки эле адамдарды алып алгансыңарбы? Билимдүү балдар жокпу дейт. Багытта эми атайын конкурстар уюштурулган. Ушул кызматкердин баары тең буга чейин отбордон өтүп келишкен кызматкерлер. Аларды жаңы келген кызматкерлер дагы кызматка келгенден кийин гана наставниктерин байлап, аларды үйрөтүү иштерин менен дагы көп көңүл бурабыз бул багытта.
Демек эске аласыздар. Эске алабыз. Мен сиздерден сурагым келип атат. Ушул көпчүлүк эле учурларда жарандардан ушул милиция кызматкерлеринин айрым наразычылыктар жаралып калат. Анан Акылбек мырза, өзүңүз билесиз, буга чейин да ушул кайгыл милициясында бир катар маселелер болуп өттү. Ушундан улам келип чыкса керек деген мен ойдо турам. Анан ушул боюнча дагы маалыматты сиз кенен телекөрүүчүлөргө бере кетсеңиз, бул жагда эмне болуп жыйынтыкталды? Анан эмне себептен кызматкерлерге ушундай наразычылыктар улам көбөйүп бара жатат? Наразычылыктар көбөйүп бара жатат дегенге мен кечиресиз кошула албайм. Бирок бир учур катталды, туура айтасыз. Жакын арада эле ушул кайгылык күзөт кызматынын кызматкерлери айрым бир түшүнбөстүктөрдөн ушундай бир ишке барышкан. Бул окуя болгондон кийин эртеси күнү дароо эле комиссия түзүлгөн. Биздин министрликтин тараптан кыска мөөнөттө комиссия баардык тийиштүү иш-чаралардын баарын жүргүзүп, териштирип, анан жыйынтыгы чыккан. Жыйынтыгында сиз деле окусаңыз керек, массалык маалымат каражаттарынын баарына эле чагылданды. 2 кызматкер ички иштер органдары кызматынан кетти. Биротоло эле 5 кызматкер башка кызматтарга которулду жана 90га жакын кызматкер тартип жазасын алды. Бул ошол туура эмес, мыйзамсыз, мыйзамга дал келбеген ишти уюштурган үчүн. Себеп дегенде биздин өзүбүздүн ички иштер органдарынын мыйзамы бар. Ал мыйзамда так жана даана көрсөтүлгөн. Ички иштер органдарынын кызматкерине ушундай иш-чараларга, мыйзамсыз митингге уюштурууга, митингге барууга тыюу салынган. Ошон үчүн мыйзамды бузган үчүн баардык жазаларын алышты кызматкерлер. Рахмат. Саламатсыздарбы? Майрам күндөрү чектөөлөр болот деп жатасыздар. Суроом, мен биринчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген майыпмын. Мен борбордук аянтка кирүүгө мүмкүнчүлүгүм барбы дейт. Бар, атайын ушу борбордук аянтка чейинки жолдор менен жол белгилерин көзөмөлдөсү менен келип берсе, ал жаранды биз киргизип беребиз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Ош милициясы жакшы эле иштеп жатат. Рахмат десек болот. Менде дагы бир суроо бар эле. Өткөндө Өзбекстандын президентине кайрылган жарандын иши боюнча айтып коюңуздарчы дейт. Өзбекстандын президентине кайрылган жараныбызга сот тарабынан 1 айлык мөөнөт берилген. Азыр СИЗОдо ал жаран. Азыр баардык тергөө амалдары жүрүп атат. Бул жаран боюнча. Анан ошол окуядан кийин дагы бир коомчулукта түрдүү пикирлер жаралды. Мындан кийинки кадам сиздерде кандай болду? Жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүздүңүздөрбү же болбосо ошол менен эле чектелип калдыңыздарбы деген суроо. Туура, бул менен эч качан биз чектелбейбиз. Түшүндүрүү иштери буга чейин да болгон жана мындан ары да боло берет. Ошол жараныбыз чыккандан кийин мен өзүм жеке Унадырга барып, жергиликтүү калк менен өзүм жолуккан. Ошол жакта аттуу баштуу аксакалдар менен, ошол жакта айыл башчы менен, диний ишмерлер менен баардыгы чогулганда мага айтып атышат. Биз ал жаранды колдобойбуз деп атышат. Биз ал жарандын жамандык жакшылыгына чейин да барбайбыз дегенге чейин ой пикирлерин аксакалдар айтышты. Мына мен расмий түрдө да аны да айта алам ошол жолугушуудан. Кыскасы, тактап айтканда, жалпак тил менен айтсак, ал жаранды эч ким деле колдобойт экен аяктан. Анан ал эмнеге андай кадамга барды, эмнеге андай сөздөрдү айтты, бул эми тергөө жыйынтыгын чыгып чекитти коет болуш керек. Баардык экспертизалар, баардык тергөө амалдары дайындалып, азыр жүрүп атат. Бирок жалпы эл колдобой турганын көрсөттү, ошол жактан айтышты. Мындан ары да бул багытта иш күчөтөбүз. Буга чейин да болуп келген бул. Биз тараптан алдын алуу иштери. Саламатсызбы? Шаар ичинде 31 күнү служебный машиналар гана жүрө алабы дейт. Служебный машиналар тиешелүү жолдор ачык эле болот. Көпүнчө жерде шаар ичинде жүрө беришет, бирок атайын мисалы үчүн коноктор келе турган болсо, ал пропускалар менен жанагы чектөө коюлган жерлерге кирүүгө уруксат берилет. Саламатсызбы? Оштогу жарандар майрамга кире алабы? Себеби буга чейин милиция кызматкерлери көзөмөлгө алат, жөнөкөй жарандар кирбейт деген маалыматты уктук эле, бул чынбы дейт.
Жок, ал маалымат чындыкка дал келбейт. Эч кандай чектөөлөр коюлбайт. Себеп дегенде бул майрам биздин жарандарыбыз, элдерибиз үчүн. Бардык эл ким кааласа бардык келип туруп өзүнүн көңүлүн ачып кетсе болот. Бирок бир гана сураныч, ушу майрамга бир жакшы ниет менен келсек. Спирт ичимдиктерин алып кирбесек, туура эмес, мыйзамга дал келбеген кыймыл аракеттер көрсөтпөсөк, маданияттуу жакшынакай майрамдап кетсек болот. Эч кандай чектөөлөр коюлбайт. Урматтуу коноктор, дал ушул күндөрү жарандар дагы эске алуучу жагдайлар барбы же болбосо сиздердин дагы кошумча маалыматтарыңыз эмне? Жарандарга эмне дейт элеңиздер ушул күндөрү дагы кошумча эмнелерди эске алыш керек? Кошумча эме, мисалга алсак, борбордук аянтыбызда кечинде концерттик программа бар. Конокторубуздун, катышуучулардын келиши күтүлүүдө абдан көп адам келет. Биздин өзүбүздүн тургундарыбыз, конокторубуз көп адам келет. Анан мен суранат элем, барганда ушу кичинекей балдарыбызды карасак. Айрым учурларда биздин жарандарыбыз, тургундарыбыз кичинекей балдарды сөзсүз түрдө алып барат. Концерт көрүп отуруп, балдарын жоготуп ийген учурлар көп болот. Албетте биз андай учурларды болтурбоо максатында бир нече топтор түздүк. Ошо кичинекей балдар жоголуп кеткен учурда мисалы эмне кылабыз? Ошо борбордук аянтта 2 топ болот. Ошондой учурларды болтурбоо үчүн жана эгер болуп кетсе, ыкчам түрдө балдарды табыш үчүн. Бирок учур менен пайдаланып ушу барганда мен суранат элем жарандарыбызды, ушу балдарыбызды, кичинекей балдарыбызды карасак. Колубуздан чыгарбай, көзүбүздү албай, жакшылап карап берсек. Анан дагы бир суранатына кетчү нерсе, жогоруда айтылгандай ушул негизи эле спирт